Асель Кадырбекова. Оор операция учурунда чачымды кырып коюшкан. Азыр парик кийип жүрөм. Ырчы Асель Кадырбекова авариядан кийин оор операция учурунда дарыгерлер чачын кырып койгонун айтты. Бул тууралуу ырчы кыздын соц тармактагы баракчасына жазылган маалыматка таянып Барометр билдирет. Менден 100 жолу парик кийип жүрөсүзбү деп сурагандарга жооп берип коеюн. Менин башыма оор операция жасалган. Ошол учурда чачымды кырып коюуга туура келген. Өзүмдүн чачымдын өсүшүн күн санап күтүп жатам. Өзүңдүн чачыңа жетпейт экен, мага ыңгайсыз жана кандай оор болуп жатканын көргөн жолдошум парик алып келип берген. Мен ичимдеги кайгыны жакындарыма билдирбөөгө аракет кылсам да, алар менин ички сезимимди туюп турушат, деп жазды ырчы кыз. Эскерте кетсек, 26-июнда Бишкектин Медеров менен Тыныстанов көчөлөрү кесилишкен жерде эки унаа катуу сүзүшкөн. Андагы унаалардын бирин ырчы Асель Кадырбекова башкарып келе жаткан. Булак Барометр KG. Нуржигит Кадырбековду акылга чакырып, жакшы сунуш айткан Анжелика. Ырчы Анжелика Кайратова маданият, маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбековго кайрылды. Бул тууралуу ырчы өзүнүн социалдык баракчасына жазды. Элге кайрымдуу инсандарды сыйлайм. Ар бир инсан менен саламым түз. Буйруса алдыда маданиятка жакшы салымын кошкон инсан болсун деп тилейм. Маданият чөйрөсүн жакшы түшүнүп, биримдикке чакырган реалдуу министрге муктажбыз. Сизден жакшы кадамдарды күтөбүз. Нуржигит Кадырбекович деген пикирин билдирди ырчы айым. Булак Аргумент KG. Ырчы Айнура Салахиддинованын жолдошу президенттик шайлоого катышуудан баш тартты. Дари строй жоопкерчилиги чектелген коомунун директору Санжарбек Элназаров президенттик шайлоого катышуудан баш тартты. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын маалымат кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, ал БШКга президенттик шайлоого катышуу үчүн берилген документтерди жокко чыгаруу өтүнүчү менен кайрылды. Белгилей кетсек, президенттик шайлоо 10 январга белгиленген. Булак Аргумент KG.